bir jagı balany hem Russiýaga sünde koýup öýle. Kelip iş ýerde işletdim da, men özüm urukçamyn. Сапарбай Момонов Баткен районуна караштуу Чек айылынын тургуну. Ал 2011-жылы 1 гектар 30 сотук жерине 300 түп ак өрүк көчөтүн отургузган. Буга чейин өрүк жакшы мөмөсүн бербей, 3 жыл мурун 300 түп өрүктүн мөмөсүн 100 000 сомго саткан болсо, быйылкы жылы 710 000 сомго сатып олтурат. 300 өрүк бар. Bu ýyl hem onça jakşy bolbady da. Onça bolbodan 240 somdan aldı 1 kilogram. Ol 240 som degen hem bolboy neçe ýyldan beri bolboýdy da. 1 ýyl içine boldy, eni şonu şu ýyl boldu. Şu ýyl bolup içine meýnetleri, baldaryň işlegen meýnetleri koldoruga tiýip. Каармановдун айтымында өрүк жакшы мөмө берүүсү үчүн көп эмгек талап кылынат. Акыркы жылдары пайдасын көрбөгөн менен быйылкы жылы өрүк жакшы болуп, кеткен чыгымдарын актаган. Мындан сырткары балдарын чет өлкөгө иштөөгө чыгарбай, багбанчылык менен аракет кылып, өз мекенинде да жакшы киреше тапса болорун айтат. Балдарыбыз Россиядан чакыртырып алдык. Men özüm жетишпеймден, бая карадам, келөнүн иштеп, бая балдар Россияны таштап коюнан берди иштеп, иштеди де, иштегенин акыбети чыкты, жыйынтыгы чыкты. Мана шунча болуп көгөрүп, өсүп көгөрүп, шунча мөмө берди. Şu elin katarıda ana ki bana nemelerden kardılar kelgen eкен, şularga satıp mehnetibizin akıbeti çıktı. Russiyadan bu yakta işlese dağın bolat eken adamlar. Учурда ак өрүктүн 1 килограммы 240 сомдон сатылып жатат. Алуучулар өрүктү Москва шаарына экспортташат. Ошондой эле ак өрүктү жеринде сатып алуу үчүн кардарлардын саны арбын. Өзү быйыл болду да, өрүктөрчү. Буга чейин 3-4 жылдан бери бой жүрүп анан берге келип сол Баткенден эли менен чогулушкулдук, айылы менен. Айылы менен чогулушканда айылы 200дөн бербейбиз деди. 200дөн биз бере албайбыз. Бизде менет бар, ол бул амма жок, кымбаттап кетти, көтөрүлүп кетти деп чогулуш болгон, айыл башчылары келген. Анан о жерде берилбей калып, кийин анан биз машинаны толтуруш керек болуп калып, биз ам көпчүлүк менен кылабыз да, муну бир адам кылайт да. Анан узак жака барат, алыс жерге барат. Анан бу жерде 240 сомдон наркы ачтык. Наркы ачып, ошо мына бакты дүң эле алып баарын. Жалпысы 300 түп 710 000 болду. Өрүктөрү жана сорттоо боюнча атайын жумушчулар коңшу Өзбекстан Республикасынан келип иштеп жатат. Аларга күнүмдүк акы 1,5 000 сомдон төлөнүүдө. 1,5 миңден иштейбиз. Күнүмүзгө жакшы, боглар, мана хосылы жакшы. Өзбекстандан келип иштейбиз. Облус аймагында өрүктүн түшүмдүүлүгүнөн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, Баткен районунун акими жана бир топ тиешелүү жетекчилер кабар алышты. Сабир Абдисаматов, Абдулламит Абдуманнап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.